Каракалпак. Манас эпосунда эскерилген элдин аты ар кандай эпизоддордо кездешет. Мисалы Чубактын Бакайга кайрылып сүйлөгөн сөзүндө мындай деп айтылган: Ноойдон Манас, Нойгут мен, ойлоңун Бакай муну сен, Каракалпак думара, карап турсаң буларга атабыз бир экен деп, ар качандан бир качан катарыңдан калбастан буда жүрөт убара. Курама варианты 2 том 240 бет. Бул саптарга караганда каракалпактар кыргыздарга туулган эл. Ал эми тарыхый даректерде кыргыздардын арасында айтылган санжыра боюнча каракалпактар Адыгинеден тарайт. Кээ бир санжыраларда тескерисинче каракалпактардан саяктын ичиндеги каба урусу чыгат. Саул Менделевич, Абрамзондун, Абдыкалык Чоробаевдин жазып алган маалыматтары боюнча бир кездерде кыргыз жергесинде өз ара талаштардан улам каракалпактардын уруу башчыларынын бири Эшмат өлтүрүлгөн. Ушул окуядан кийин каракалпактар кыргыздар менен душмандашып кеткен. Ошондон улам кыргыздардын арасында Каракалпак Эшматтын кунундай болду деген лакап сөз калган. Кыргыздар менен каракалпактардан туулгандыгына далил болгон Түштүк Кыргызстандан жазып алынган санжыралар бар. Мисалы, ал санжыралардын биринде Адыгине, Тагайдын түпкү аталарынын бир катары Ак Чолпон деген адамдын аты эскерилет. Ал эми каракалпактардын санжырасында да Эсим хандын кызы Ак Шолпан Муйтен уруусунун негиз салуучусу катары белгилүү. Манаста каракалпактардын кыргыздарга жакындыгы Бозек аттуу уруунун эскерилиши менен ышыкталып турат. Себеби Бозан, Бозек формасында каракалпактардын санжырасында кездешет. Дегенкиси Манас эпосунда жана кыргыз санжырасында кезиккен учурлар менен каракалпактардын санжырасына тиешелүү болгон Кыпчак, Коңурат, Каңгы, Катаган, Курама, Уйгур, Түркмөн, Маңгыт, Эштек, Тагыраагы Өстөк аттуу уруулардын жалпылыгын белгилеп кетүү зарыл. Мындан тышкары эки элге жалпы болгон Асан, Байбиче, Каракалпакча, Байбише, Бешкемпир, Бескемпир, Сегизбек, Сегизек, Бакы, Жаман, Казак, Калмак, Кара курсак, Кара моюн, Каратай, Кызыл аяк, Сарт, Сары, Суумурун, Тогузак, Тубай жана башка майда уруулардын аттары белгилүү. Ошентип Манас эпосу каракалпактар жөнүндө маалыматтарды тарыхый чындыктын негизинде чагылдырган. Бир кездерде каракалпактар менен ак калпак кыргыздар бирге жашагандыгы тарыхый булактарда көп ирет айтылат. Бул мезгил Алтын Ордонун учуруна туш келет. Бул убак эпостун Орто Азияда калыптанган мезгили болуп эсептелет. Каракалпак эли Борбордук Азиянын башка элдеринде эле гундар, сактар, кыпчактар аралашкан түрк тилдүү көчмөн жана жарым көчмөн эл. Түркологдордун ырасташынча түрк тилдеринин Кыпчак группасында сүйлөшөт. Günlükten sayrar bülbül bağında, her sapacılar manyar surağında, sersin bükün salat seski şağında, aklım aldı ala gözlü bir peri. Каракалпакстан Өзбекстандын жалпы аймагынын 3/1 бөлүгүн ээлеп турат. Борбору Нукус шаары. Каракалпакстан Республикасы Өзбекстандын түндүк батышында жайгашкан. Казакстан жана Түркмөнстан менен чектешет. Бул республиканы Өзбекстандын 35 миллиондой калкынын 1,8 миллионго чукулу байырлайт. Каракалпакстан калкынын 32,8% дээрлик өзбектер, 32,1% каракалпактар ээлейт. Калган 32,6% казактар жана башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Ачык булактарда каракалпактардын саны 825 000 адам экени, анын 500 000ге жакыны Каракалпакстандын өзүндө жашай тургандыгы көрсөтүлгөн. Калктын улуттук курамынын динамикасында кызык жагдайлар бар. Мисалы, 1926 жылы эл каттоодо 116 000, 1939 жылы 158 000, 1989 жылы 389 000ге жетип, өз жеринде аты аталган этносторго караганда саны кыйла жай өскөн.
Илимпоздордун айтымында каракалпактар 11-кылымдарда Арал деңизинин жээгинде пайда болгон эл. Сырдарыяны каракалпактар Жан дарыя деп атайт. Алар Сырдарыя менен Амудария ортосунда кеңири аймакта көчүп конуп, бирде саясий аренада пайда болуп, кайра добушу өктөн угулбай келген журт. Майда хандыктар, уруу бирикмелери, анан Хива, Хорезм сыяктуу ар кайсы хандыктардын курамында же карамагында эл катары белгилүү болгон. Тарыхта майда хандыктарда хан бийлиги негизинен Чыңгыз хан тукумунун өкүлдөрүнүн энчисине тийип келген. 12-кылымдардан тартып Киев русунун летопистеринде Чорная Калабуки, кийинчерээк араб булактарында Каум Икуляк, Сиях, түрк тилдүү булактарда Кара Бөрклүү деген аттар менен таанылган Беченек, Оғуз жана Кыпчак урууларынын бирикмеси, конгломераты Каракалпак элинин өзөгүн түзгөн. Моңгол жапырыгынан соң калыптанган Алтын Ордодогу эң таасирдүү делген Кыпчак урууларынын катарында Кара Бөрклүү уруусу да аталат. Орто кылымдардагы тарыхый булактарда каракалпак кийген эл тууралуу маалыматтар көбүрөөк кездеше баштайт. 14-кылымдардын аяк ченинде Ногой хандыгын негиздеген Нойгут айрым маалыматтарда Маңгыт уруусунан чыккан Эдигейди каракалпактардын бирдиктүү мамлекети катары эсептеген окумуштуулар да бар. Ногой хандыгы 6 уул, Кичи Ордо жана Чоң Ордо болуп 3кө чачыраган соң, Сырдарыя боюндагы каракалпактар биригип өз алдынча хандык түзүү аракетин көрөт. Бирок Күчүк хан, Тобурчак султан, Гайып султан сыяктуу башчыларынын аракети майнапсыз болгон. Буга негизинен ошол мезгилдеги калмак жапырышынын башталышы каракалпактардын туш-тушка качуусуна себеп болгон. Ошондон бери каракалпактардын өз алдынча мамлекеттүүлүк идеясы ишке ашпай келет. Каракалпактар насили кыргыздарга жакын эл, кандаш эл, тектеш журт. Эки элде тең бир нече орток, ири уруулар бар. Мисалы Коңурат, Кыпчак, Ногой, Маңгыт, Катаган жана башкалар. Кыргыздар менен каракалпактардын салты да абдан окшош. Тили казактарга көбүрөөк жакын, дээрлик окшош десе да болот. Бирок ошол эле учурда иранизм, башкача айтканда Иран элинин каада салт, үрп-адаты басымдуу жайылтылган. Кыргыз каракалпак мамилеси тарыхта негизинен ойрот жуңгар баскынчыларына каршы күрөштө бирге салгылашканы жана өз ара мамиле кургандыгы менен белгилүү болгон. Кай бир санжараларда ак калпак кыргыз менен каракалпак эли эгиздерден тарап, бири Ала тоодо калып, бири чөл кезип Аралга кеткен деп айтылат. Тынч мезгилдерде ичара уруштар болуп келген. Айрыкча Иле боюндагы кыргыздар менен каракалпактар ортосунда ар кандай майда чабыштар болуп турган. Ошондой кагылыштардын биринде каракалпактардын башчысы Эшмат Курман болот. Мына ошондон кыргыздарда каракалпак Эшматтын кунундай созулду деген лакап кеп калган. Эшмат каракалпактардын көтөргөн туусу, журт башкарган мыктысы көрүнбөйбү? Бекеринен каракалпактар улам кундоолоп, кеп кубалап, өч алгысы келип кыргыздарды бир тобу убара кылганын улумуун кеп кылып келген. Кыргыз мамлекетин жаңы шартта, жаңы форматта кайра калыбына келтирген көй кашка Кайран муундун өкүлү Жусуп Абдырахманов 1922 жылы Тянь-Шандан Аралга чейинки аймакта Кыргыз Каракалпак Республикасын түзүүнү бекеринен демилгелебесе керек. Экономикасы. Каракалпакстандын экономикасында айыл чарбасы, балык чарбасы басымдуулук кылат. Устюрт аймагында газохимия өндүрүшү кирешелүү тармак болуп эсептелет. Соолуган аралдын терс таасири, кумдуу чөл, суунун тартыштыгы, газ өндүрүшүнүн зыяны, химиялык ишканалардын калдыгы сыяктуу көйгөйлөр бул аймакты экологиялык жактан кооптуу делген аныктамасына кошулташыл болуп келет.
кирешелүүделген газ, нефть өндүрүүдөн түшкөн пайда калкты кыйгап өтүп, анын жашоо деңгээлине оң таасири сезилерлик эмес. Калк абдан жакыр жашайт. Карагалпактар Казак АССРнын курамында, андан кийин Өзбекстандын курамында кезинде өз алдынча Карагалпак СССР болуу аракети жогорку бийлик сересине чыккан эмес. Өзбекстандын курамына кирген кезинде Өзбекстан Республикасынын жогорку бийлигинде Карагалпак лидерлеринин болгондугу тууралуу маалымат дээрлик жок. Кызыгы, Карагалпактар эмнеге Өзбекстандын элитасында татыктуу орун ээлей албаганы азыркы кезге чейин кызык жагдай жаратып келет. Деги эле Өзбекстан Советтер Союзунун курамында Орто Азия республикаларына жана Казакстанга караганда көбүрөөк эркиндикке ээ болуп келген өлкө. Эми да Өзбекстанда негедир башка улуттун жетекчилери жогорку кызматтарга дайындалбайт. Өзбекстан тышкы кийлигишүүлөргө каршы чыгып, Орусиянын орбитасынан алыс турат. Ал Евразия биримдигине кирбей да койду. Ал гана эмес, ОДКБдан да баш тартып, тышкы саясатта ээн эркин саясат жүргүзүп келет. Карагалпактардын ОЗК элдик чыгармачылыгында тектеш түрк элдерине жалпы окшоштуктар мөздүү. Айрыкча казак, ногай, түркмөн, кыргыздарга жакын. Төкмөчүлүк, баксы, жырау өнөрлөрү, ОЗК элдик чыгармалардагы уламыштар, тазши, алдар көсө, Ходжа Насреддин баяндары, алпамыс, кырк кыз, коблан, ер шора, мас патша, эдиге, шарияр эпостору түрк дүйнөсүнүн орток мурастары болуп эсептелет. Altın takka ol minip mangsan ilit nogaydı yediге uşlar dedi.